Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Cumаңыздар, марек болсын туғандар. Мына біз дайым айтып жүргендей, кімде-кім Аллах Тааланың үйлерінен болған бір үйге басып келген болса, Құдай Таалам бір қадамына соғып жатса, екінші қадамына күнәлерін кешіреді дейді. Құдай мөлсе әрбіріміздің басқан 10 қадамымызға Құдай Таалам соғып жатса, сол қадамымыз менен пендешілік қылып кетірген күнәлерімізді, кемшіліктерді Құдайым кешірген болсын. Эми биздин бүгүнкү темабыз мусулмандын мусулманга болгон мамилеси деген тема экен. Мусулмандын мусулманга болгон мамилеси дейт. Эми бул нерсени айтканда эң эле биринчи биз ошол шариятыбызда сөз айталы, мусулманын бир тууганы деп келет. Мусулманга эч качан кыянат кылбаш керек. Мусулманга артын салбаш керек. Мусулман бул бир тууган. Биз бир тууганга кандай мамиле кыла турабыз, башка мусулмандар менен да ошондой бир туугандай мамиле кылышыбыз керек. Бул не шариаттын көрсөтмөсү болуп эсептелет. Бизде шариятыбыз боюнча 5 нерсе бар. Хамсун тажибу аля ахихи. 5 нерсе мусулман менен мусулмандын ортосундагы бул не адептерден. Же болбосо ошол милдети дейбиз, кандай дейбиз? 5 нерсе. Биринчиси раддус салам деп коет. Мисалы, мусулмандар менен дайыма биз саламдашыбыз керек. Саламдаш керек не? Ассаламу алейкум деп саламдашабыз. Бул дегени ассалам деген сөз бул эки мааниси бар. Түздөн түз которгондо бул тынчтык деген түшүндүрөт. Мисалы, ислам деген сөз алалы. Экинчиси бул баши дегенди түшүндүрөт. Ислам деген сөз. Ошол тынчтык деген сөздөн келип алынган сөз. Ассалам деген бул тынчтык. Ассаламу алейкум десе эмне? Сизге Аллахтын тынчтыгы болсун деп бир каалоо тилек дуа менен башталат экен да. Мусулмандын бир жолугусу бири-бирине. Бизде анан ошол саламды 3 түрү бар, билесиздер. Ассаламу алейкум десе, пайгамбарыбыз сахабалар менен отурганда бирөөсү кирет, ассаламу алейкум десе 10 деп койгон. Экинчи бирөө келип, ассаламу алейкум ва рахматуллах десе 20 деди. Бирөөсү ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух десе 30 деди. Анан ошондо ал не деген сандар десе, ассаламу алейкум десеңер 10 соопко жетесиңер деди. Бул дегени сага Аллахтын тынчтыгы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Аллах Тааланын сага рахматы, райымы түшсүн. Саламы, райымы болсун десе, анда 20 сооп экен. Ва рахматуллахын дагы кошсок, анда 30 сооп болот экен. Берекесин кошкондо. Эми ошол нерсеге биз көрүшүбүз керек да. Анан үйгө киргенде дагы эч ким болбосо дагы салам бериш керек деген эреже бар бизде. Үйгө киргенде салам алейкум деп туруп саламдашып бериш керек. Бизде кээде кирип чыкканыбызды билбейбиз го. Сен деле кирип чыгып кете бересиң, балдарың деле кирип чыгып кете берет. Ошого эмне? Ошол адатты биз үйрөтүшүбүз керек. Адеп дагы болот. Үйгө киргенде ассаламу алейкум деп туруп саламдашып кирип үйрөнөлү. Эркек болсун, кызыбыз болсун айырмасы жок. Бул өзүбүздүн үйүбүз. Анан салам бергенде билесиздер, саламдын негизги кээ бир адептери бар. Жөө бараткан адам отурган адамга салам бериш керек. Билесиздер муну? Анан машинедеги адам жөө адамга салам бериш керек. Мисалы, ат минип баратасызбы, жерде салам алейкум деп туруп жердегилерге салам бериш керек. Демек бул не? Мусулмандар менен бири-бирине болгон бир мамилеси да бул. Анан салам бергенде саламга алик алуу дагы бизге милдет болуп калат. Бул важип болуп калат да. Ошол себептен бул жерде эмне? Саламга алик алууну бизде кээде кифая деп коет. Мисалы, ошол жерде баарыңдар отурат, салам алейкум десем, бирөөңүздөр ва алейкум ассалам деп койсоңдар болду. Баарынын моюнунан сакыт болот экен да бул жердечи. Эч ким сунч коюп отура берсе, баарыңдар күнөөкөр болосуздар да. Бул жерде эмне? Мусулмандардын өз ара мамилесинде ошолай. Биринчи эмне? Салам менен башталыш керек. Тынчтык, дуа, тилек менен башталат экен. Жооп бергенде ва алейкум ассалам ва рахматуллах деп туруп, сага да Аллах Тааланын тынчтыгы болсун, сага да Аллах Тааланын берекеси, сага да Аллах Тааланын райымы болсун деп туруп, эмне? Биз жооп кайтарат экенбиз. Демек, бир дуа тилек экен бул. Бизде кандай? Эркектер салам алейкум деш керек, аялдар жаксыңар деп коюш керек деген түшүнүк бар да. Жок, бизде эркек аял айырмасы жок. Бизде шариятыбызда, динибизде салам алейкум деп туруп, эркек аял баары саламдаша берет бири-бири менен. Эми карап көрсөңүздөр, буну биз кифая дедик.
эми саламдашканда мүмкүн болушунча биз эмне ошо ким кандай салам берсе ошону өзүндөй салам кайтаралы, жанынан жакшыраак салам кайтарышыбыз керек экен да. Куранда өзүндөй кылып кайтаралы, жанынан жакшыраак жооп кайтаралы деген аят бар. Мисалы салам алейкум десе, ва алейкум ассалам ва рахматуллах деп койсок эмне жакшыраак салам кайтарган болобуз да. Жок эле дегенде өзүндөй саламга жооп кайтарышыбыз керек экен. Эми саламдашканда анан мүмкүн болушунча кол алып саламдашкан жакшыраак дейт бизде шариятыбызда. Эмнеге десе, ушундай бир кол алышканда ошол колу экөөсү бири-бирин колдон алганга чейин ошол эмне ушу салаларынан күнөөлөр төгүлөт дейт. Көрбөйсүңбү? Бул эмне? Мусулман менен мусулманга болгон бир мамиле. Эми сахабаларда айтат го, кетип баратса ортодо бир бак чыкса, бактын эки жагынан айланса дагы кайра бири-бирине саламдашчу эле дейт да баягы жерде. Карасаңар, демек эмне? Жанагы күнөөлөр төгүлсүн деген максатта да. Биз болсо эмне? Өзүбүз периште да элестетебиз да. Баягы жердечи күнөөбүз жок да элестетебиз. Жок, андай эмес. Кадам сайын биз эмне? Күнөөлөрдү кетирип турабыз. Бул жерде эмне? Биздин күнөөбүз кечирилет, анан экинчиден сооп дагы болот экен. Соопко дагы биз эгедер болот экенбиз. Андан кийин мусулманга болгон дагы бир милдети ташмитул атиш деп коет. Түшкүргөн адам алхамдулиллах деш керек. Алхамдулилlah деш керек. Бул не? Аллага шүгүр деген сөз. Аллага шүгүр деген сөз. Биз болсо эмне аны акчыш деп коет. Эми акчыш дегенден мааниси эмне экенин мен дагы эле түшүнбөйм да, ошонучу. Кичинекейден көнгөн а ошого. Түшкүрдө акчыш деп коет. Эми ал эмне билбейм. Бирок негизи бизде шариятыбызда алхамдулиллах деген сөздү айтыш керек. Кудайга шүгүр деген сөздү айтыш керек. Анан бул жерде түшкүргөн адамды айтат. Анан уккан адам ярхамукаллах. Аллах сени өзү коргосун, өзү сактасын. Ар кандай оору сыркоолордон деген бир жооп. Ошону айтып биз көнүшүбүз керек тугандар. Анан баягы бир мечитте бир молдон айтат, түшкүргөндө алхамдулиллах деш керек. Анан уккан адам ярхамукаллах деш керек деп мечитте баягы мусулмандын мамилесин түшүндүрүп айткан да бир молдо мечитте. Анан бир кичинекей бала бар экен, демек түшкүргөндө алхамдулилlah деш керек, уккан адам ярхамукаллах деш керек деп ал эми ошону жаттап алган. Мечиттен чыкса бир аксакал түшкүрүптүр, качан алхамдулилlah дейт экен деп артынан ээрчип алыптыр. Баягы жаш бала да эми. Айткан аткарыш керек да. Анан эч эле унчукпайт экен го баягы аксакалчы, түшкүргөн болбосончу. Анан акыры чыдай албай кетип жанагы кичинекей бала, ата мусулмансызбы десе, алхамдулилlah десе, ярхамукаллах деп алып кетип атат дейт. Баягы жердечи. Ошону айттыр дейт. Көрбөйсүздөр, демек бул жерде биз өзүбүз ошону түшкүргөндө алхамдулилlah деш керек, уккан адам ярхамукаллах деш керек деп. Өзүбүз үйрөнсөк, буюрса, балдарыбыз үйрөнөт, акырындык менен бул мусулмандардын арасында таркайт да. Бул эми каалоо тилек. Түшкүргөндө. Эми бул жерде ярхамукаллах деген бул не деген сөз? Абадаллаху анкал аза. Аллах таала сенден жамандык, зыян нерселерди алыстатсын деген маанини туюндурат экен. Эми түшкүргөндө мисалы сыркоолоп калыптыр деген да ой болушу мүмкүн да, туурабы? Ошо эмне ар кандай кырсык бала зыяндарды сенден алыстатсын деген маанини билдирет экен. Андан кийин эмне керек болсо бул жерде бири-бирибизге болгон бир жакшы көрүү мусулмандардын арасында каалоо тилек экен да. Ярхамукаллах. Андан кийин дагы мусулмандарга болгон биздин милдетибиз аядатул марид. Мусулмандардын ортосундагы мамиле. Бир ооруп калса, ошону зиярат кылуу дейт. Ооруган мусулманга зиярат кылышыбыз керек. Зиярат кылганда ошол эмне көңүл көтөрүлүп калат экен да. Бирок эми андагы кейбирлер бар. Мисалы бизде докторго жатканда кээде ошо курортто жаткандай да. Курортто жаткандай болот, ар ким келе берет, тынчтык бербейт баягычы. Ал эс алыш керек, баш алыш керек, ошонун абалында карашыбыз керек. Эгер жакшыраак боло турган болсо, бир убакытты карап туруп, ыңгайлуу убактында барыш керек. Мүмкүн барсаң, ал капельница алып аткан болушу мүмкүн. Жанында отуруп алып туруп сүйлөй берсең, ал сакайбайт. Баягы жерде. Же болсо барып жомок айтып, манас айтып отуруп алсаң дагы болбойт. Ал жерге барганда жаллаң бир жакшы сөздөрдү сүйлөп, тилек айтып, шипа берсин Кудай таалам деп туруп, бул оңой эле, мына баланча дагы ошо сендей ооруган экен, ал мына дарыланган экен, жакшы болуп кетти. Өзү аттай. Аппетит айгырдай болуп кетти деп туруп, мисалы бир жакшы сөздөрдү айтып көңүлүн көтөрүп коюш керек да баягы жерде. Анан өзү ооруп атса, байкуш барып баланча өлүп калыптыр, анан тигинчи адам рак болуп калыптыр, анан ал айыкпайт экен, ал Түркияга апарып келсе дагы болбойт деп коюптур деп
бешеранын көңілін чөктүрбөшүбүз керек баягы жердечи. Оорган адам жаныга барганда эмне мусулмандын милдети көңүлүн көтөрө турган жакшы сөздөрдү айтып, анан мүмкүн болсо азыраак отурууга аракет кылыш керек. Азыраак отуруп, анан бир батаңызды бериңиз. Эми сиздин батаңызды алайын деп келдим. Сиздин батаңызды алганын жакшы да деп туруп, ошентип көңүлүн көтөрүп коюш керек да. Көңүлүн көтөрүп коюш керек. Эми анан мүмкүн болсо ошого бир белек ала барган жакшы. Мисалы бизде эмне дейт? Тахадду, тахабу. Бири-бириңерге белек бергиле, силер бири-бириңерди эмне жакшы көрүү, сүйүүңөр ашат ортоңордо дейт. Анан бизде кээ бир адамдар айтат, сен туугандарыңдын үйүнө куру кол барууң дейт, тегиременге буудайсыз барганга окшош дейт. Көрбөйсүңөр? Куру кол барууң тегиременге буудайсыз барганга окшош дейт. Тегиременге эмнеге барабыз? Буудай көтөрүп барышыбыз керек, туура уун чыгарыш үчүн. Ошондой сен туугандарыңа барганда куру кол барбай, бир нерсени көтөрүп барыш керек. Анан барганда Аллах үчүн болгон зиярат деген бар. Момун менен момун ортосунда. Аллах үчүн зиярат кылышыбыз керек бири-бирибизди. Барганда сразу деле бизде эмне тамак аракет кылат. Кой, тамагыңды кой. Мен тамак жеген келген жок. Мына мен алып келдим. Ушуну эле кой, сүйлөшкөнчө отуралы. Сени бир көрүп сүйлөшөйүн деп келдим сени менен деп туруп, ошондой бир түшүнүктү биз сиңиришибиз керек да. Bizde olsa andan konuk gelgende tamak pişiriş parız da oylayız da Kırgızlar bilesizler mi? Kelgen konuktaki tamak jeş parız da oylayız. Tamak jasasa ketpeydi da. Tamak jasa jep ketebeydi bayağı dedi. Yok andaymış. Özüz bir ne kötörü baralda kel otur bir çene çayыңды koy. Buna nan alıp geldim. Kişine süleş oturalım. Men senin bir ziyaretli avalım sırağını keldim de otururlar. Ziyaret kıldır gayret ketörüşüz gerek. Neyse. Bu ne? Müslümandan birine olgan bir millet eken da. Janakı bir emen aytat koy. Bir kişi daha özünün dosuna barıp dur. Dosuna varsa uy eskirek uy eken kirip oturup anan süйлөшүп oturup kayra çıkıp baratıp eşiginin üstü japızırak eken başını urup alıptır da boy uzunurak eken özü. Anan bu iş çota japız eken ölüktü kantap çıkasınlar dep koyat deydi bayağı жерде. Ol dosu orup jatat deydi anın janındayla. Көрбөйсүңөр. Ошол этият болушубуз керек да, оорган адам жанында этият болуп, жалаң жакшы сөздөрдү сүйлөшүбүз керек да баягы жерде. Эми жана сөздү уккан не болду берки ооруган дос? Өлөт окшойм мында эми мен өлүмгө даярдап атат окшойт булар деп ойлойт да баягы жерде. Оору өтүшүп кетиши мүмкүн да баягы жерде сакайбай эле. Ошондон карашыбыз керек. Андан кийин biz ayttık, demek salamdaşуу dedik, bayağı yerde Müslümanга olgan mildeti. Ekinçisi bu ne tüşkürüngө жооп берүү dedik. Üçüncüsü oorunu ziyaret kılуу dedik. Oorganды bizce tünüktü boldu. Emi andan keyinkisi ittiba'il janaiz. Janaza ölüp kalsa janazasına turuu. Bizde oşol keer sözler var da misalı inşallah, maşallah desek maskarlatmayız. İnşallah, maşallah de maskarlar. Bu жақсы эле сөздөр да иншалла Куда кааласа деген. Мына каяка барасың десе похоронго дейт. Неге аны айтпайбыз? Ал орусча го. Биз каяка десе жаназага барам дешибиз керек да өзү негизи туурабы? Өлгөн адамга жаназа окуп бизде парыз да, туурабы? Парыз нерсени айтып конушубуз керек. Каяка бараса похоронго дейт. Келет дагы жаназага келет дагы мен топурак салганы келем деп жаназа дагы окубайык дейт. Баягы жердечи. Мен мүрзөгө барып кабырга барып топурак салам, ошого келгем мен деп. Bizde негизи жаназа парз туугандар. Бирок парз дегенде bizde парз экиге бөлүнөт, да? Парз айн, farz-ı kifaya деп коет. Farz-ı айн деген ар бир адам, орусча айтмакчы, поголовно ар бир адам билүүсү парз болгон нерселер бар. Мисалы намаз, зарат, орозо, гусул, бүт баарын билиш бул парз. Андан кийинки farz-ı kifaya деп коет. Мисалы бир айылдан жаназага кабар келсе, бир адам барса, ошол айылдагы адамдардын баардыгынын мойнунан күнөө сакталат. Күнөөкөр болбойт да. Эч ким келбей койсо, айылдын баары күнөөгө батат. Ошо бир айылдан өкүл болуп келип алып туруп жаназага турбай коюп атат да, эми карасаңыздар. Жаназага турбай коюп атат. Ошол такырты бар эмес. Демек, жаназага турбай койдуңузбу? Айылдын баары үчүн сиз жооп берип аласыз кыямат күнү. Сиз өкүл болуп келдиңиз да баягы жерде. Бул кифая болчу жаназа. Силердин атыңардан мына мен бардым дегендей таризде болуп атат. Анан жаназага келип алып баягы жерде сигарет чегип тургандар бар да. Бул кантип өзүнүн мусулмандын бир бирге болгон милдетибиз да, туурабы? Ал сенин тууганыңа келдиң, ал өлүк жатат.
janaza okulatadi. Ошол жерде кичине шариат сүйлөнүп атат. Ал жакта сигарет чегип турат. А негизи сасык жит болгон жерде периште болбойт дейт. Мен ошону айтат элем да, ошо жаназага турганда тамек тарткандарды, нарака барыңдар. Тамек тарткан жерде периштелер болбойт. Нарака барыңдар деп туруп, катуу айтамын да. Баягы жерде. Себеби жаназага периштелер да турат да иншалла, туурабы? Мусулман болгонубуздан кийин. Кейбір сахабалар қанша миңдеген періштелер жаназасына тұрған дейді. Эми Кудайга шүгүр биз деле үмүт кылабыз. Биздин жаназабызга деле періштелер келет деген үмүт бар да баягы жерде. Туурабы? Келип атыр, сигарет чегип турат баягы жерде. Ошондойлор дагы такыр эле туура эмес. Анан бул жерде дагы бир нерсе бар туугандар, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетейин. Кээ өлгөн жерде орустарга окшошуп баратат да. Bir boz uyga ila otursa, bir boz uyga өлүктү коюп туруп, бетин ачып коет экен, кирип коштошуп чыккылады. Биз келип туруп дуа кылалы, болду, аны көргөндө эмне аны? Аны көрүп алып туруп, ошону көрбөй эле койбодум да, жүрөгүм түшүп калды, түшүмө кирип атат деп, канча мындай өзүнө кире албай жүргөн адамдар толтуруп болуп атат азыркы заманда. Ал нерсе жок шариятта. Аны биз көрсөк тирилте бербейбиз, тирилип кетпейт. Жакын эле тууганда таза башка болуп эле көрөм десе көрсөтпөсө, баарын кир деп туруп, анан кирип алып туруп эми менден ыраазы болуп эми жакшы күндөр өттү деп туруп сүйлөшөт экен аны менен. Сүйлөшкөндө эмне пайда? Бир дуа кылалы, Аллахым райымыңа ал өзүңдүн. Аллахым ушул мүрзөгө ады коюлат. Мүрзө азабынан өзүң сактаган ошону мүрзө азабын жеңил кыл, сурагын жеңил кыл деп туруп, ошондой бир дуа кылалы туугандар. Ошондой ким көргөн? Бар ошондойлор? Кирип коштошо турган болуп калып турадырчы. Ошол туура эмес шариятыбызда. Ал башка диндегилерде бар ал. Ошондо баягы бетин ачып туруп коет, келип баарды коштошот, сүйлөшөт баягы жерде. Өлүк менен сүйлөшүү деген жок bizde. Өлүккө дуа кылуу деген бар bizde. Мисалы ал жерде кейбирлер балдарын ээрчитип келет, кичинекей балдарын киргизип келет, ээрчитип келет. Андан кийин кир деп туруп, кирип көрбө деп кыстасаң баягы кирейин десе, сыртта калып, жок мен дагы сыртта калбайм деп баласы ыйлайт, кошо кирет. А өлүктү көргөндөн кийин тирик адам менен өлүктүн айырмасы бар. Тирик адамды көрсөң адам анчалык мындай сүрдөбөйсүң. Өлүктүн сүрү бар деп койт, өлүктү көргөндө анча жаштар эмес, чоңдор деле коркот. Чоңдор деле коркот. Мисалы бар кейбирлер, Кудайга шүгүр. Мисалы суу алганга мен өзүм кирем, өзүм жууйм өлүктү. Өзүм кепиндейм деп туруп, аракет кылып коркпостон кирип ошентип. Анан мисалы көпчүлүк коркот да, мисалы мына баланы адыр. Кир, мына сен медреседе окуйт экенсиң, топуң бар экен, кир, мына өлүктү жуу десе кире аласыңбы? Жок мына. Мындай деп турат, көрбөйсүңөр. Кирип туруп өлүктү көрүп, өлүктүн жанына экинчи өлүк болуп жатып калып анан элдер өлүк менен муну менен оор болуп калат баягы жерде. Ошол себептен баягы жерде эмне? Ага барганда бир дуа кылып коебуз, болду, ошол жетет. Баягы өлүккө кир баягы коштош деген нерсе ал такыр жок нерсе туугандар. Кээ жерде ошондой салттар бар экен. Ошол нерсени токтотолу туугандар. Ал жерде кейбирлер көргүсү деле келбейт, киргиси деле келбейт да. Мажбур кирет да, коркуп бир жума окуй албагандар бар экен баягы жерде, түшүнө кирип баягы жерде. Тирүү адамды көрүп эле жүргөн да, туурабы? Тирүү адамды көрүп жүргөн, анан баягы жерде өлгөндөн кийин баягыны көрсө эсинде калып кетет экен, көзүндө баягы жерде. Кудай сактасын. Анан балдарды да киргизбегенге аракет кылыш керек. Мисалы бирөөнү айтат, ошол жерде атасы өлгөн экен, баласын кир десе баягы кичинекей бала да. Мама, апа, атам үшүп калбайбы, неге жерге жактырып койгон, калыңыраак төшөк салып кое аласың? Үстүнө калыңыраак төшөк жаппай алчу дейт экен. Карасаң, кичинекей бала да түшүнбөйт да баягы. Атасы өлдү деген сөздү билет, бирок өлгөн кандай экенин билбейт. Карасаң, ошону көрүп алып туруп, атам үшүп калат да, неге жерге жапкызып койдуңуздар? Калыңыраак төшөк салып бере аласыңар. Үстүнө калыңыраак төшөк жаап коелучу апа деп туруп, ошентип атат дейт. Көрбөйсүздөр. Ошондон туугандар, бул жерде өлгөндүн дагы өзүнүн шарият боюнча биз мындай мамиле кыла турган болсок, бардык көйгөйлөр чечилет. Бир гана эмне? Ошол баягы өрдөк жокто чулдук бий деп туруп, молдонун ары түртүп коюп эле, ар ким өзүнүн билгенин кыла берет да. Баягы жерде. Мен да бул жерде бошобой калып, жардамчымды бир жаназага жөнөттүм эле, барсам бир аксакал дейт. Өлүктү койгула, көтөрүлө. 7 кадам баскыла, бияка койгула, көтөр. Эми 40 кадам бас деп туруп, башкарып алып бере, бар. Мен кеттим деп жөнөп калдым дейт баягы жерде. Молдоңор бар тура, мен неге чакырдыңар деп. Анан аксакалдар баягы беркени сөктү дейт. Сен ишиң болду, нар турчу деп туруп куурду дейт. Жок эле салттарды элестетип көр, көтөр, кайра кой, 7 кадам бас, көтөр. Ошону кой ордуна, көтөр. Болбогон нерселер да. Ошондон дагы биздин шариатта жок нерсени өзүбүзгө өзү кыйындаштырбайлы чытуугандар. Ошону силерге бир эскертип коеюн деп. Анан биз айтат жаназада кээ риwayatlarda 40 адам дейт, кээ риwayatlarda 100 дараты менен турган адамдар дуа кылса, ошол өлгөн адамдын күнөөсү кечирилет дейт.
Эгерде өлгөн адам, эгер олия болгон болсо, ошол не жаназа окуган адамдардын күнөөсү кечирилет дейт. Эгерде ошо келген адамдардын арасында бир Кудайга жаккан олия адам боло турган болсо, жаназага турган адамдардын дагы, өлгөн адамдын дагы күнөөсүн Аллах Таала кечирет дейт. Ошол адамдын дуасы себептүү дейт. Көрбөйсүзбү? Ошондуктан ошо жаназага мүмкүн болсунча барганда дарат менен барып турганга аракет кылалы. Себеби бул мусулманга болгон милдети, бул жаназасына туруу тугандар. Даратым жок дейт. Даратым жоксо шариатта рухсат берилет. Таяммум деген нерсе бар. Таяммум алып туруп, ошол жерде жаназага тура берели. Таяммум не? Колду жерге бир урастар, жүзүңүздөн урастар, дагы бир уруп туруп, ошо колуңуздарындай сүртүп коесуздар, ошол дарат ордуна жүрөт. Жаназада гана рухсат берилет. Ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып бир жаназасына туруп коелу эми ушунчалык атай келгенден кийин. Анан дагы билесиздер, бизде жаназага келгенде кабырга барабыз. Пайгамбар айтат, кимде ким жаназага турса бир кыйрат сооп берилет, көмгөнү барса дагы бир кыйрат, 2 кыйрат соопко ээ болот дейт. Кыйрат деген эмне пайгамбар десе, Ухуд тоосундай соопко эгедер болот дейт. Анан жаназага барганда, кабырга барганда ал жерде эме маселе бар. Өлүктү көмгөндөн кийин өлүктүн бир тууганы же баласы кыйкырат, "О туугандар, менин атам кандай адам эле? О туугандар, менин агам кандай адам эле?" деп туруп бир тууган кыйкырат го, билесиздерби? Жаназага барып ошол жана өлүктү көмгөн адамдар, "О Кудай рахмат кылсын, жакшы адам эле. Кудай рахмат кылсын, жакшы адам эле" деген сөздү айтат да. Мунун себеби бар туугандар. Пайгамбарыбыз сахабалар менен отурганда бир жаназаны көтөрүп өтүп кеткенде, сахабалар бул эми кичине бир начарраак адам болчу, эми мунун акырети кандай болор экен деди. Ошондо пайгамбарыбыз важабат деп койду. Милдет болуп калды деди. Дагы бир кишини көтөрүп баратканда не деди? Жакшы адам эле бул. Сону буйрса бул бейиштик болот го деген сөздү айтканда, пайгамбарды важабат деди. Кээ бир аяттарда важабат деп 3 жолу айтты дейт. Милдет болуп калды деп. Ошондо сахабалар сурап туруп, "О пайгамбар, эмне милдет болуп калды?" десе, "Силер бул кишини жаман адам эле дедиңерби? Демек мунун тозого кирүүшү милдет болуп калды. Муну жакшы адам деп мактадыңарбы? Мунун бейишке кирүүсү милдет болуп калды. Анткени силер Аллах Тааланын жер бетиндеги күбөлөрүсүңөр" деди. Көрбөйсүңөр. Демек, ошол хадисти эске алып, мына ушунча адам келип отурат, менин атама же агама ушулар бир күбөлүк берсе, иншалла бейиштик болуп кетеби деген бир үмүт менен ошону кыйкырып сурайт. Биле алдыңдар себеби? Мунун дагы себеби бар. Демек, далил бар. Биздин ата бабаларыбыз дагы жөндөн эле бир нерсени чыгарган эмес. Ошол далил кылып, ошол себептен ошондой болсо экен деп бир үмүт туугандар эми. Аллах кааласа күнөөсү кечирилет деген үмүт менен ошентип сурайт. Андан кийин мусулмандын дагы бир милдети ижабату даава, демек чакырыгына жооп берүү. Бирөө тойго чакырса, ошол жерге эмне барышыбыз керек. Же үйүнө чакырса, конокко чакырса, бул барыш керек. Бул эмне? Биздин мусулманга болгон милдети. Анан бирок баягы жерде тойго чакырганда дагы элдин убактысын албашыбыз керек туугандар. Ысырапкерчилик. Азыр мына бизде той деген ысырап болуп калды. Саат 6 десе 8де башталат, саат 12-1де бүтөт. Жөн эле элдин убактысын алып атабыз да. Бул өмүр кайталангыс туугандар. Акчаны тапса болот, кийимди тапса болот. Убакытты өмүрдү таба албайбыз. Ошол себептен мисалы кээбирлер 6га чакырса, убагында барыш керек. Анда дагы эмне? Баары 7-8ге барат деп туруп, саат 7ге бардыңбы, сен үчүн ошол той башталбай турдубу? Бир адам сен кечиктиңби? Ал жерде 200 адам күтүп атабы? 200 адам үчүн кечигип барган үчүн сен жооп бересиң да. Себеби адамдардын өмүрү менен жашоо менен ойношпошубуз керек да. Анан той кыла турган адамдар дагы 2 саат, 3 саат кылса жакшы болот эле да ошол үчүн. Жөндөн эле эметпестен 2 саат, 3 саат кылып туруп, элдин убактын албай эле, ошо тойду тамак ашын деп туруп, батаңдарды бериңиздер деп туруп эле, ошону жөнөтсө жакшы болот. Бул жөндөн эле ысырап туугандар. Себеби Аллах Таала Куранда айтат эмне? Ысырапкорлор шайтандын достору дейт. Аллах Таала ысырапкорлорду сүйбөйт дейт. Аяттар толтура бул ысырап боюнча. Бул жерде тамак ашын ысырап мейли эми ал табыла турган экен. Бирок адамдын өмүрү ысырап болуп атат го туугандар. Адамдын жашы өтүп атат баягы жерде. 8 саат, 6 саат жөн эле убакыт өтүп атат ошол жерде. Ошолордун убактын өткөнү үчүн да эртең биз жооп берип калабыз. Туура, биздин кубанычыбыз бар. Кубанычыма бир шериктеш болсун деп чакырып атат, бирок өмүрү кетип атат да бирөөлөрдүн. Убактын алып атабыз да. Ошондо ойлоп коелу туугандар. Ысырапкорчулук. Анан тойго мейли эми даярданат экен.
Өлім қоқыс келеді да туғандар, өлім қоқыс келеді. Өлім шыққан жерден тамақ жеген тақыр дұрыс емес. Қоқыс келеді де өлім. Қоқыс келгенде арға жоқ бір нәрсені сойдырады да біздегілерші. Ошол тақыр дұрыс емес. Тойға мейлі даярданады екен. Бер жыл 2 жыл даярданып тұрып, жылқы сояды, башқа сояды, тағы мен дуалайын дейді. Бірақ өлгенде неге сояды? Ал өз башы қайғырып отырса. Ошол дағы тақыр ысыраптың ең чоң ошол өлім житимдеги сойылған нәрсе. Егер айрықша ошо өлген адамның жаш балдары қалған болса, бұл жетімнің ақысы, ким жеген болса, қиямат күні ішінде чоқ болып күйеді дейді, жетімнің ақысы. Құдай сақтасын. Ошол жағындағы бір еске алып қоялы туғандар. Эми мисалы мұсылманның дағы бір мұсылманға болған милдети, егерде сенен насаат сұраса, сен ошоны жакшынан насаат бергин дейт. Себеби жакшы көргөн адамдан, үмүт кылып, ошол көңүлү жакын адамдан бир кеңеш бер, насаат бер деп сурайт да бизден, туурабы? Ошондо сен кемсинтпестен, маскаралабастан, сыр кылып туруп элге жарыялабастан өзүнчө бир кеңешиңди бер дейт ошого. Насаатыңды айт дейт ошого. Бул дагы мусулмандын милдети. Андан кийин дагы сонун эрежелер бар. Пайгамбардын хадисинде келет, эгерде силер 3 адам болсоңор дейт, экөөңөр өзүнчө бөлүнүп кетпегиле, башка элдерге аралашмайынча дейт. Карасаң, сонун тартип да. 3 отурсаң, экөөң бөлүнүп кетсең, бул шайтан ар кандай ой салат да буга, туурабы? Мени гыйбат кылып атат, мени жамандап атат булар депчи баягы жерде. Башка адамдарга аралашмайынча экөөң бөлүнүп кетпегиле дейт. Көрөйсүңөр. Сонун эреже мусулмандардын ортосундагы өз ара мамилеси жөнүндө айтылып атат. Андан кийин bir adam deydi, bir kişini turguzup durup anın ornuna oturmasın deydi. Bir deydi. Oşol жерде kişine жылышып, bir-biringерге орын бергиле деген бул жерде bizde şeriatыбызда ereji var. Көрбөйсүңөрбү? Тур деп турду отурган болбойт. Эми bizde бирок ошол жерде ошол убакытта баягы улууну урматтоо деген нерсе бар. Жашыраак болсо улууну урматтап ордуңа отурсаң болот. Бирок андан баардыгын тур деп турду ордуна отуруп болбойт да. Ал деле атай үмүт менен келди ошол конокко, туурабы? Бирок жаштар чоңдорго орун бериш керек. Улууну урматтоо деген нерсе бар бизде. Андан кийин дагы бир хадисте келет, кимде-ким бир ооруган кишини зиярат кыла турган болсо, абалын сурайм деп. Ошол кайтканга чейин 5 бакчасында жүргөн болот дейт. Карасаңар. Дагы бир хадисте келет, кимде-ким эгерде эртең менен бир ооруган адамды зиярат кылса, 70.000 периште кечке чейин ошол адамга истихфар айтып турат дейт. Аллахым ушул пендеңдин күнөөсүн кечир. Анткени ал мусулман бир тууганын абалын сурады. Кимде-ким кечинде абалын сураса бир оорунун, таңга чейин 70.000 периште ошол кишиге истихфар айтат дейт. Аллахым ушунун күнөөсүн кечиргин деп. Андан кийин дагы бир хадис ошол мусулмандын мамилеси боюнча. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Sizler beşke kirбейсиңер момун болмоюнча. Sizler момун болбойсуңар дейт, бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө дейт. Мен силерге айтайынбы дейт, канткенде бири-бириңерди жакшы көрөсүңөр деп туруп, өз ара саламды таркатпа дейт. Бири-бириңер менен саламдашкыла дейт. Көрбөйсүңөр. Демек, бул мусулмандардын бул мамилеси. Негизги маселе ошол туугандар, ошол нерсеге эле биз жакшылап көңүл бурушубуз керек. Мисалы, бизде айтат, эгерде сени бирөө чакыра турган болсо, орозо болсоң дагы ошого жооп берип баргандагы бир дуа берип кой ошого дейт. Конокко чакырып дейт. Эгер орозо эмес боло турган болсо, анда ага биз барышыбыз керек экен да, тамагынан ос ийишибиз керек экен. Атайы чакыргандан кийин. Мына туугандар, демек мусулман менен болгон милдеттерин биз Кудайга шүкүр түшүндүрүп айттык.